Түп районунун ветеринария башкармалыгы үчүн 2025 жыл ийгиликтерге бай жылдардан болду. Мындан дээрлик жарым кылым мурда 1978 жылы курулган эски имарат кооптуу абалга келгендиктен анын ордуна мамлекет тарабынан заман талабына жооп берген 2 кабаттуу жаңы имарат салынып берилди. Жаңы имаратта кызматкерлер үчүн бардык шарттар түзүлүп, материалдык техникалык база дагы бекемделди. Анын ичинде алыскы тоолуу аймактарга жетүүгө ылайыкташкан УАЗ үлгүсүндөгү жаңы автоунаа тапшырылып, башкармалыктын автопаркы 3 унаага толукталды. Бизде Түп району боюнча 6 мамлекеттик кызматкер менен 27 жеке ишкер ветеринардык сервистин башчылары менен иш жүргүзөбүз. Эмдөө иштерин бүт ошол айылдагы бекитилген договор менен келишим менен иштеген ветврачтар иш жүргүзөт. Биздин 6 кызматкерибиз ошолордун үстүнөн көзөмөл жана контролдоо иштерин жүргүзөбүз. 2025 жылы Акылбек Тогузбаев Түмөнбаев биздин депутатыбыздын демилгеси менен биздин ветеринардык кызматтын жетекчилиги менен 34 миллион 800 миң акча бөлүнүп берилген. Имаратка киргенден бери бизде азыр 3 чоң промышленный холодильниктерибиз бар, муздаткычтар. Себеп деген дары-дармектерди биз малчыларга эмдөө иштерин жүргүзгөнгө чейин муздаткыч жынжырчасын сакташыбыз керек. Ошол себептен бизге ушундай 3 чоң муздаткыч бар. Андан сырткары 40 кишилик конференц залыбыз бар. Себеп деген биздин ветврачтарыбыз менен район боюнча 40 иш иштейбиз. Ошолор менен 1 айлык, 3 айлык чогулуштарды өткөзөбүз. Ошол кезде ар бирөөнү талкуулап неметкенге шарт түзүлүп, чоң бир эмебиз бар, заманбап LED экраныбыз окшогон телевизорубуз бар. Андан сырткары ар бир мамлекеттик кызматкерге 2ден ылып компьютер менен заманбап жылуу кабинеттер менен камсыздалган. Анан ушул ишкерибиз бизге жардам деп корообузга тегерекке видео наблюдение коюп берген. Ар бир видео көзөмөл, ар бир кабинетте, ар бир эмеге кандай ишмерлик жүргүзүп атканга көзөмөлдө 24 саат кое турат. Бирок заманбап имарат менен техниканын артында дагы эле чечилбей жаткан көйгөй бар. Ал кадр тартыштыгы. Бүгүнкү күндө башкармалыкта расмий түрдө болгону 5 кызматкер эмгектенет. Ал эми айылдардагы мал доктурлары келишимдин негизинде иш алып барып айлык акы алышпайт. Ошого карабастан өз кесибине берилген адистер таңдын эрте саатынан тартып кеч киргенге чейин элдин жана малдын саламаттыгы үчүн кызмат өтөп келишет. Ветеринария тармагындагы көп жылдык үзүрүлүү эмгеги, малдын саламаттыгын сактоого жана жугуштуу оорулардын алдын алууга кошкон салымы үчүн башкармалыктын 4 кызматкери мамлекеттик жана тармактык сыйлыктар менен сыйланышты. Бул жетишкендик жалпы жамааттын күжүрмөн эмгегинин жыйынтыгы болуп, ветеринар адистердин коом үчүн аткарып жаткан кызматына берилген жогорку баа катары кабыл алынды. УАЗ машинеси берилген. Себеп бизде 9 Сибирь кулунасынын очоктор бар. Ошонун жаз, күз пландуу иштерин жүргүзөбүз. Жер топурактардын үлгүлөрүн алып, ошол санитардык зоналарын аныктап, карап, ошол жерлерди эч ким бузбай, талкалабай жана курулуштар жүргүзбөй эле ошондой иш-чаралар жүргүзөбүз. Ошол жана өтө жугуштуу табигый очоктордон белгиленген оорулар чыкканда ошол УАЗ машинеси менен барып иш жүргүзгөнгө 2 миллионго 25 жылы декабрь айында акчасы бөлүнүп берип, ошол машина алынган. Андан сырткары ушул складтар, анан бокстар салынып берген. 25 жылдын май айында республикалык бюджеттен алыскы жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана алыскы тоолуу жерлерге барып турганга Нива автомашинасы каралып берген. Жана жогору айтып кеткендей, бизде азыр материал техникалык базабыз аябай чыңдалып, жакшы абакыбалга келдик.
Ветеринарлар үчүн жолдун алыстыгы же аба ырайынын катаалдыгы тоскоолдук жаратпайт. Алар эң алыскы жайлоолорго чейин жетип барып, малдарды эмдеп, жугуштуу оорулардын алдын алуу иштерин жүргүзүшөт. Бул жолу биздин чыгармачыл топ Каркыра айыл аймагындагы Чаргудук жайлоосуна жол тартты. Бул жерде жайгашкан Хан Теңири эс алуу жайында саалган бээйлерден анализ алуу иштери жүрүп жатат. Адистер бурцеллез жана башка жугуштуу ооруларды аныктоо үчүн атайын текшерүүлөрдү жүргүзүүдө. Бияка эми туристтер көп келет, сүт ичкен кишилер көп келет. Ошол себептен алардын коопсуздугун сакташ үчүн жылкылардан алдын ала иш-чаралар бурцеллезга карата кан алабыз, текшертип. Анан ошонун негизинде анан таза чыккан бээлерди саадырып, сүттөрүн булар беришет бияка келген кишилерге. Көзөмөлдөп турасыз? Биз эми ошолорду көзөмөлдөп турабыз. Бул тамак аш коопсуздугун сактоо негизинде биз ушул булардын иш-чараларын, жасап аткан иш-чараларын көзөмөл кылып, ошо бул ел мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, Чаргудук жайлоосуна келдик. Бул жерде мына эс алуучулар көп быйыл. Руслан деген баланын жылкыларынан кан алынып, ошол иш-чаралар жүрүп атат. Биздин эки бет врачыбыз биякта иштеп аткан Молдокматов Боронбай, Сарымсаков Дүйшөнгазы. Бир жылда 2 жолу жаз-күз вакцинация иш-чаралары жүрөт, эмдөө иш-чаралары. Кайсы вакциналар? Өкмөт тарабынан келген биринчи эле Яшур, сибирский язва, штамм 19 бурцеллезга каршы, койлордун чума, оспа вакциналары бар. Аларга да сибирский язва каралган. Анан диагностикалык дары-дармектерибиз бар. Бул малеин, как раз мына малеинизация кылып атат, көздөрүнө тамчылатып. Туберкулин келет уйларга, бодомалдарга, ийри малдарга. Тоокторунда туберкулин бар, птиц. Ушулар диагностикум, ушулар дары-дармектер келет да, өкмөт тарабынан. Мындай көзөмөл жөн жерден жүргүзүлгөн жок. Себеби бул жайлоого өлкөнүн ар тарабынан, атүгүл чет өлкөлөрдөн дагы бээнин сүтүн ичип ден соолугун чыңдоого келген адамдар көп. Демек бул жердеги ар бир текшерүүнүн артында коомдук саламаттык үчүн чоң жоопкерчилик турат. Чаргудук аймагында эмгектенген мал доктурларынын арасында 40 жылга жакын тажрыйбасы бар адистер да бар. Алар аз айлык акыга карабай эл үчүн зарыл болгон кызматты токтотпой улантып келишет. Анткени бул аймакта мал чарбачылыгы негизги тиричилик булагы болуп саналат. Лабораторияга өткөзөбүз. Ошондо текшерип берет. Анан текшерип анализ чыкканда эми эмне кыласыңар? Таза деген справка беребиз. Биздин территория аран жылкылардын чиптерин текшерип, чиптерди жокторго чибин басып, анан бурчелезге каршы канын алып, кан текшерип атабыз. Мындарды текшерип чип жок экен, аппарат менен чипин текшеребиз. Чип жок болсо сразу чип керек. Анан көзүнө малеинизация кылып атабыз, сразу жылкыларды текшерип. Эс алуу мезгили күч алган учурда бээлерге болгон көзөмөл дагы күчөтүлөт. Адистердин айтымында адамдар пайдаланып жаткан сүттүн сапаты жана коопсуздугу ар дайым кепилдениши керек. Мал чарбасында ветеринарлар менен тыгыз кызматташып келе жаткан адамдардын бири Руслан мырза. Ал 20 жылдан бери эң тентек, азоо жылкыларды дагы үйрөтүп, алардын тилин таап келген тажрыйбалуу жылкычы катары белгилүү. Жаш болсо да эмгеги менен көпчүлүккө үлгү болуп келет. Бул жылкылар Хан Теңири Каркыранын немелери, жылкылары кан алдырып атабыз. Полный бул Кыргызстандын бүт жагынан келишет, эс алып сүт ичкенич. Ошого жараша сүттөрү эме таза болсун деп, ошол келип эс алуучулардын ден соолугуна кам көрүп атабыз. Келген кишилер да ошол требует этет, документтер. Каны тазабы жылкыңдын, сүтү тазабы, ден соолугу жакшыбы жылкыңдын. Ошого жараша биз да ошолорду алдырып, жыл сайын кан текшертип, таза сүт бергенге аракет кылып атабыз. Элдин саламаттыгы, малдын амандыгы жана азык-түлүк коопсуздугу үчүн күн сайын көзгө көрүнбөгөн чоң эмгек жасаган ветеринарлардын иши ар дайым баалоого татыктуу. Жайлоодон башталган бул жоопкерчилик бүтүндөй коомдун коопсуздугуна кызмат кылууда.